Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу Иса Шейшенкулович. Биринчиден, мен өзүмдү тааныштыраардан алдым жогорку жетекчиликке жана Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн башчысы Мухаммедкалый Чекеевичке ишенип көрсөткөн үчүн чоң ыраазычылык билдирем. Ошону менен бирге, урматтуу Иса Шейшенкулович, урматтуу депутаттар, жогоруда Мухаммедкалый Чекеевич менин өмүр баяным боюнча кыска токтолуп кетти. Ошондой болсо дагы мен өзүм жөнүндө тааныштырып кетсем, өзүм 1977 жылы Баткен областынын Кадамжай районунда караштуу Карадөбө айылында туулганмын. 1994 жылы мектепти бүткөн соң Бишкек шаарындагы Кыргыз айыл чарба институтунда окууга тапшырып, 1999 жылы ветеринария адистиги боюнча артыкчылык диплом менен аяктап, 99 жылы ошол эле жогорку жайдын аспирантурасына багыт менен тапшырып, аспирантураны 2002 жылы аяктап, 2004 жылы биология илими боюнча кандидаттык жактагам. Жана 2002 жылдан 2006 жылга чейин аспирантураны бүткөн соң, ошол жогорку жайда ассистент кызматынан ага окутуучу кызматына чейин 2006 жылдын 1 апрелине чейин эмгектенип, 1 апрель 2006 жылдан баштап Кыргыз Республикасынын президентинин иш башкармасынын өндүрүштүү жана протоколдук иш-чараларды уюштуруу бөлүмүнө референт кызматына кабыл алынып, ал кызматта 2008 жылга чейин эмгектенип, 2008 жылы Ош шаарындагы Кыргыз Республикасы президентинин түштүк резиденциясынын директорунун орун басары болуп дайындалып, ал кызматта 2009 жылдын июнь айына чейин эмгектенип, кайра Кыргыз Республикасы президентинин иш башкармасынын протоколдук иш-чаралар уюштуруу жана тышкы байланыштар бөлүмүнүн бөлүм башчысы болуп эмгектенип, 2013 жылга чейин кызмат өтөдүм. Ал учурда мен кошумча Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин астындагы Казы Диканбаев атындагы дипломатиялык академиясынын магистратура бөлүмүнүн тышкы байланыштар боюнча адистигин алып, 2013 жылдан Кадамжай райондук мамлекеттик администрациясына аким болуп дайындалып, 2017 жылдын июнь айына чейин райондун башчысы болуп эмгектенип, 2017 жылдын июнь айынан баштап Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратынын жетекчисинин 1 орун басары болуп дайындалып, ал кызмат орунда сентябрь айынын 12 сентябрына чейин аркалап, 12 сентябрь 2017 жылдан баштап Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кадр кызматынын директору болуп дайындалып, ал кызматка 2018 жылдын 1 апрелине чейин эмгектенип, 2018 жылдын 1 апрелинен ушул кезге чейин Баткен областынын ыйгарым укуктуу өкүлүнүн кызматын аркалап келе жатам. Үй бүлөлүүмүн, 4 балам бар. Азыркы учурда Баткен областынын жетекчисинин кызматын аркалап, мына ошол жерде Баткен областына тиешелүү болгон жана биздин ыйгарым укуктарга тиешелүү болгон милдеттерди, жогорку жетекчилик тараптан койгон талаптарды аткарып келе жатам. Рахмат чоң.